Мен негесин акчаңызды санадым бул жактанчы. Анткени бир сөз угуп калгам да айтат. Билим Байке мындай скромный болуп жүргөнүнө карабастан, ушундай мындай простой болуп жүргөнүнө карабастан бул Кыргызстандын эң бай кишилердин бири. Силер мындай билбей жатасыңар деп айтты эле. Бул жак канчалык чындык? Эми бай дегенде ошол айтпаймынбы? Бай дегенде кимди айтат? Берешем бай деп. Ошол жактан айтып атса керек. А мен эми ошондой мондай бай болуп кетейик негизи. Бирок эми материал жактан карасакчы. Кыргызстан жакта мисалы сравнение Кыргызстанда байларын эзептегенде мисалы чоң байлардын арасында биз микроскоп менен да көрүнбөй калабыз да. Мисалы ошол Салымбеков байкебиз, мисалы Бабанов, башка мисалы строй компаниялар биз 100дүн арасына да кирбейбиз да, мисалы 1000дин арасына да кирбей калат болуш керек. Кыргызстанда не деген бекитип жаткан байлар бар да. Эми мындай да. Көбөлөр мисалы коркуп чыгарбайт мисалычы. Эми СМБ сени алып кетиши мүмкүн, анан текшериши мүмкүн. Акчасын айтпайт. Билбейт дейсиңби эмне? Ким каяктан кирип чыгып атат, ким не кылып атат, ким чом дышит, каяка кирип атат, каяка акчасын бекитип атат, баарын билет да. Беките турган эч нерсе жок мисалычы. Бардыгын. Аллага шүгүр, эми менде анча состояние бирөөдөн сурап кала тургандай эмес, бирөөгө муктаж болуп кала тургандай эмес, ортосунда Аллага шүгүр бар да. Топ 100гө киресизби? Топ 100 эмес, топ 1000ге да кирбейм го дейм мен чын. Топ 1000ге да кирбейм деп атасызбы? Конечно, Кыргызстанда 6 миллион адам бар болсо, Бишкекте эле канча? Азыр Бишкекте эле 100 бизнесмен бар. Азыр биз ошо Бишкекте ошо 100 бизнесменге иштеп берип атабыз да. Жартысы биягын бөлүп алган, жартысы биягын бөлүп алган, биягы ушул около ушулардын арасында эле жүрөбүз да, мындай кара турганчы. Например, бир өөнүн мол эле канча турат? Примерно эзептегенде бир мол салганга азыр бизде анча каражат жок да, бирок бир молуң жок дегенде бир 10 миллион доллар болот да. А могу жакта канчанын молу бар бир адамда? Канча заводдору бар? Эзептеп көрөрүңүз канча. Иншалла биз Кудай буйрса алардан аша турган убакыт келет. Бизде буларда акча бар болсо, бизде жаштык бар. Бизде эң чоң фишка бизде молодость бар. Мисалы парламентте 70-80-де, 60-та, 58-де деле жүрбөйбү? Биз жап-жашпыз да, жаңы 30-дан аштык да. Бизде бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Эң чоң мүмкүнчүлүк Аллах Таала эле Кудай буйрса өмүр берсе, өмүрүбүзгө береке берсе, биз Кыргызстанга кандай кызмат кылыш керекин көргөзөбүз да. Тарыхта кала тургандай болуп, биз өлгөндө ушу душман ыйлай турган болупчу, өлбөй турганда биздин айылга да суу чыгарып жиберет беле дегенде, сен жаман көргөн адам ушу кейип ыйлай турган ситуацияга чейин алып келиш керек да. Сен өлгөндө душмандарың ыйлай турганча. Иншалла Кудай буйрса ошондой күнгө жетебиз. Андай эметкен да, мындай топ 100 эмес, жана барго Forbes 30 деп жана 30 жаштагыларды айтып коет го. Эгер ошол жагынан возрастной категория менен карасак, эми бизде возрастной категория менен караганда кирип калат болушуңуз керек. 30 жашта, 35 жашта деле. Эми бизде көп азыр кандай интернетте мындай калат контент. Эми бирөөлөр бирдекелерди алып келип тартып атат, машиналерди алып келип тартып атат. Мындай эми бунун баары бул мен кыла турган нерсе эмес да эмче. Биз эми акырын иштерди кыла берейик. Убагы келгенде анан ишибиз о себе скажет да. Качанчы ордунда каякта экенчи. Айткыңыз келбей атат. Билим Байке эми түшүнөбүз аны. Мен жеке оюмча эми Билим Байке, наверное, ошо 30дан 40ка чейин возрастной категорияны алсак топ 100гө киресиз го деп ойлоп атам. Балким жаштардын арасынанчы мындай айтканда. Убакыт көрсөтөт да, тиги башка топ 100го деле балким кирип калсас. Иншалла Кудай буйрса.